биздин ортоңку тайпа жайгашкан. Балдарыбыз бул жакта абдан көп. 61 бала бар тайпада. Ортоңку тайпа жашы канча болупка? Жашы деген 4 жаштан 5 жашка чейинки да балдар. Ошондо бул жактын баардыгы тең, бул балдардын иштери мындайча айтканда. Булардын баардыгы ар бири ошо сабакка ылайыктуу жазалганда, мисалы водный мир деп коет, суу боюнча, айлана чөйрө менен таанышууда жасашат буларды. Булардын баардыгы гүлдөрдүн баардыгы ошол сабактын баардыгы теңчи. Жаз келди, мисалы деп туруп, канаттуулар темасы болгондо баары жазашат. Балдар көп болгондо, мисалы, мынакей мындай отуруштар деле жетпей калат экен. Тиги ар кайсы нерселерди жасап, кошумчалап, кошконго аракет кылабыз да, ошонун баардыгын тең эми жакшынакай карашса экен, ошону экономдошсо экен деген аракеттенебиз баарыбыз тең эле. Анан эми балдар деген балдар да бир нерсесин тиги бурап чыгарып коет экен дегендей, баягы чийип коюшат дегендей, ошентип атып анан баягы сынганга туура келет. Бирок ошонун баарын аракеттенебиз, эми өз убагында баягы оңдоп тазалап баягы калыбына келтиргенге мындайча айтканда. Жаш, келишимдүү, билимдүү, токтоо мүнөз ийгиликтүү жетекчи айым. Суктанаарлык эмеспи? Биздин редакциялык топтун кезектеги каарманы бир калыптагы мүнөзү, сөзү менен маектешине таасир бере алган Иманалиева Арина Абдыкеримовна болду. Арина Иманалиева Сокулук районундагы Военно Антоновка айылындагы Гүлзар бала бакчасынын директору. Бул бала бакча 2019-жылы өкмөт тарабынан бүткөрүлүп ишке берилген. Ошол күндөн тартып анда иштеген 15 кызматкердин 150дөн ашык баланын башын бириктирип, Арина Иманалиева жетектеп келет. Бул жакта баланын душасы, мындайча айтканда, ички дүйнөсү баягы балалык сезими абдан жаш, кичинекей балдар. Анан кийин мен бирок өзүмдү дагы ошо баягы даярдадым да. Биринчи баягы мектептен мени жөнөтүп аткандардан ойлондум. Мен чын эле ошол нерсени аркалап кете аламбы, ушул кесипти кандай болуп калат деген ойлондум. Анан көп нерселерди башыман өткөрдүм. Ар кайсы баягы программаларды карадым, интернеттен карадым, ар кайсы жактан китептерди алдым. Ушу кесипти аркалап кете аламбы десем, бирок дараметим жетет экенине көзүм жетти. Анан бара берсем болот экен деген ниет менен келип калдым. 48 жаштагы Арина Айымчүйдүн Панфилов районундагы Эркинсай айылында төрүлгөн. Атасы айдоочу, апасы бухгалтер болуп иштеген. Көп балалуу үй бүлөдө өскөн. Тагыраагы 7 бир тууган. Бир туугандарынын баары жогорку билимге ээ болуп, өз алдынча турмуш курушкан. Ал эми Арина Иманалиева кыргыз тили жана адабияты мугалими кесибине ээ болгон. Бул жакта бул жагында болсун, мынакей ойноо залы деп коебуз. Ойноо залында дагы бул жерде телевизорубуз бар. Бул жакта кыргыз бурчу, мынакей ар бир тайпада ушундай кыргыз бурчу бар. Бүкөл деп коебуз, даркана дейбиз. Булардын баардыгы тең баягы сюжетно-ролевые игры деп коет го, баягы орусча айтканда. Ошого байланыштуу ушундай бул жерде дагы борборлор бар. Кыргыз бурчунда болсо, жакшынакай мынакей кыргыз улуттук баягы бешеги, аттар, боз үй, мунун баардыгы тең ошо балдарга дагы баягы сабак өтүүдө жакшынакай жардам берет, булардын баардыгы тең. Мектептеги Венера Дигай деген өзү кореянка болчу. Ошол эжеке аябай орус тилинен жакшы сабак берчи, ошону карап алып эле кыялданып жүрчүмүн аябай. Ушу эжедеги мугалим болсомун депчи балдарга билим берип, ошолорго баягы кандайдыр бир өзүмдүн жакшы нерсемди тартуулагым келчи да. Анан ошол максат менен анан кийин мейли эмнеси болсо дагы деп ойлонуп Бишкектеги гуманитардык университетке тапшырдым да.
ата энем болсо кыргыз тил жагына баргыла. Азыр мамлекеттик тил аябай тиги орусга алынып атат, баягы мамлекеттик деңгээлде каралып атат деген анан макул деп апабыздын сөзүн эки кылбай ошо кыргыз филологиясы факультетине тапшырдым. Арина Иманалиева кесипке ээ болгон соң эмгек жолун Баян Антоновкадагы мектепте кыргыз тил адабияты мугалими болуп жумушка орношуу менен баштаган. Сиздердин айыл аябай бир көп улуттуу калктан турат да, анан өзгөчө алардын көбү орус тилинде сүйлөп көнүп калышкан. Анан сиз ошондой мектепте кыргыз тилден окутуп калыптырсыз. Өзүңүздүн ушул аймактагы кыргызча сүйлөгөндөргө карата салымыңыз бар да эсептейсизби? Албетте эсептейбиз. Себеби дегенде түрктөр бар биз жакта, казактар бар, татарлар бар, орустар бар дегендей бардыгына тең биз ошо жыл сайын жакшы мамиле кылып ошолор менен баягы кыргыз тилин үйрөткөнгө абдан аракет кылабыз. Мектепте кыргыз тилчилерибиз абдан көп, балдарыбыз, окуучуларыбыз да көп. Анан кийин жыл сайын ар кандай тиги мааракелерде өтүп турат. Мисалы, дружба народов деп коет, элдердин достугу. Ошонун баардыгы тең биз баягы сабактарды, ачык сабактарды өткөндө деле ошо кыргыз, орус деп бири-бирибизди бөлбөстөн ошо балдардын деген баягы бири-бирине ортосундагы достугун бекемдеп, бири-бири менен мамилесин түздөп, ошого карата көп иштерди аткардык да ошол мезгилде. Кыргызча сүйлөгөндөр барбы? Кыргызча сүйлөгөн орустарыбыз деле бар, мисалы, түрктөр деле бар, татарлар деле үйрөнөт экен. Себеби дегенде азыр эми кыргыз тилин биз жайылтууга биз аракет кылып атабыз жакшы эле. Темабыз балдар конституциялое жануарлар темасын өтөбүз. Ар кандай алдыңарда ар кандай конституциялоонун эмелерин бердик. Силер жазап көрөбүз, билебиз, жазайбыз. Бизде Арина Иманалиева мектептеги мугалимдиктен кантип бала бакчага иштөөгө өткөн деген суроо жаралды. Бирок ортодо эми баягы балдар төрөлгөндө турмуш шартка байланыштуу кайра мектепти таштап бала бакчага кирүүгө туура келди. Себеби дегенде балдарды ошо кичинекейинен тарбиялап, баягы эненин милдети дегендей, атанын милдети дегендей, баягы Баян Антоновка айылындагы номер 20 ясли бакчага кирдим. Тарбиячы болуп кирдим айка. Ошол жактан балдарымды да тарбиялап, өзүм дагы ошол кесибимди улантып иштеп, 4 жыл ошол жакта иштедим, тарбиячы болуп. Иманалиева учурдагы балдардын аң сезими тездик менен өсөрүн, аларга маалымат ого эле көп ушул заманда дүйнөнүн туура көрүнүштөрүн таанытуу үчүн жаңыча заманбап ыкмалардын шарында жүрүү керек экендигин белгиледи жана өзү да мындай иш-аракеттерден күчүн, убактысын аябай тургандыгын айтат. Жазап чыгабыз, ана баштадык атлар. Эжемди жазып атасың, жазап баштай кой. Үй курасың, сенчи Сезмай? Киши жазаң келип атат. Сенчи Алихан? Машина жазаң келип атат. Жазай койсенчи? Поезд жазайсың, азаматсың. Ар бир семинарга барган сайын ошо мен келип анан тарбиячыларым менен тиги отуруп алып жыйналыш сыяктуу болуп чогулуп алып анан баягы мен ошол жактан эмнени үйрөнүп келдим, өзүм эмнени кабыл алып келдим, же болбосо ошол жактан жанагындай бир материалдарды бердиби, ошонун баардыгын ошо тарбиячылар чогултуп алып бөлүшкөнгө аракет кылам да. Себеби дегенде мен деген эми бул жакта методист жок болгондуктан тарбиячыларга мен жардам беришим керек. Мен методист болушум керек, ошолорго жаңычылдыктын баарын үйрөтүү ал менин милдетим да. Мисалы, анан келип алып биз жыйналыш өтүп, кайра өзүбүзчө ортодо ошонун баардыгын талкуулап, өзүбүзчө ошону садикке, бала бакчага кандай алып киргизсек болот мисалы деп туруп, ошону баягы киргизүүгө аракет кылайлы дейбиз да. Карманым жолдошу менен бир кыз 2 уулду тарбиялап өстүрүшүүдө. Өмүрлүк жолдошунун колдоосу сый урматын баалай турганын айтып, анын колдоосу болгондуктан үй бүлө менен карьераны биргеликте алып жүргөнүн кошумчалады. Эми жолдошум абдан жакшы киши болуп чыкты, турмушта аябай мени баягы колдоп жүрдү да. Ошо мен мугалиммин десем эле мен ар кайсы тарапка эле баягы элдин баарына эле тиги ой мен тиги эмне өмүрлүк жубайым деп коет да. Андан кийин ал мугалим депчи аны андан ары өнүктүрүш керек деп мектепке барасыңбы, бала бакчага барасыңбы, кай жака барсаң дагы биз колдойбуз деп апабыз дагы ошондой кылды. Анан кийин баягы мейли эми деди, мектепке иштесең мектепке иште, бала бакчага иштесең бала бакчага иште деп дайыма колдоп жүрдү. Андан кийин эми
азыр деле бул бала бакчанын түйшүгү деле абдан неме экен да, мисалы баягы бизге директор болуп жүрөт деп эле сыртынан баягы элдер тиги мисалы карап эле суктанып атышат, бул директор экен депчи. Бирок ошонун ичинде канча нерсе жатат, алардын ичинде жокту ал нерсечи. Аны биз бияктан өзүбүз гана сезет экенбиз да. Себеби дегенде жетекчилик болуу деген деле оңой иш эмес экен. Ошонун баарын алып кетиш керек экен, мисалы балдардын тамак ашы, балдардын деген уктаган жери, балдардын билим алганы, андан башкасы иши бул жерде баягы түрмө түйшүктү толтура нерсе бар экен да. Анан ошонун баарына жетишиш керек экен, ошонун баарына аракет кылыш керек экен. Анан колдогон киши ошо жолдошун бүт дилин, дитин, күчүн өзү иштеген бала бакчага арнап, мойнундагы жетекчиликтин жоопкерчилигине кылдаттык менен мамиле жасаган Арина айым кызматкерлерди мамлекеттен берилген айлыкка каниет кылып иштөөгө, кесиптерин, анын ичинде балдарды өтө сүйүүгө күн сайын үндөп келет. Аларга алдыңкы жылдарда бала бакча дагы кеңейип, шарттары мындан да мыкты болоорун айтып, өзү да буга абдан ишенет.